Февраль айында транспорттук прокуратура Баткен шаарындагы аэропорттун айланасындагы 10дон ашык турак жай мыйзамсыз курулгандыгын жарыялаган. Учактардын учуп конуу коопсуздугун камсыздаш үчүн мамлекеттик экотех инспекциясы мыйзамсыз курулуштарды көчүрүүлөрүн билдирген. 10 күндүк мөөнөт менен ошо Баткен аэропортунун айланасындагы жайгашкан үйлөр боюнча бүгүндө биздин инспекция иш алып барып атат. Чындыгында ал жерде үйлөргө адамдарга үй курууга уруксат берилип калган. Ошондон сырткары дагы социалдык объектилер бар, кафелер бар. Ошолорда бүгүн ошолорду териштирүү иштери жүрүп атат. Баткен аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча башкармалыгынын териштирүүсүнө ылайык азырынча бир гана турак жай аба майданга жакын жайгашкандыгы аныкталды. Мындан сырткары аэропорттун батыш тарабындагы курулуштарды да текшерип, мыйзамдуулугун карашаарын билдиришти. Аэропортко жакын жайланышкан Баткен шаарынын тургуну Артыков Гыламидин Рүстөмовичтин үстүнөн предписание келген. Бул боюнча биздин башкармалык тарабынан текшерилгенде чындыгында жер айыл чарба багытындагы жер болуп чыккан. Жана ошондой эле трансформация болбостон тийиштүү органдардан курулуш курганга уруксат кагаздарын албастан өз билемдик менен Артыкбаев Гыламидин Рүстөмович тарабынан мындай турак жай үйү курулган. Ал эми турак жай ээси Гыламидин Артыкбаев 2007 жылы жер тилкесин жеке тараптардан сатып алганын айтат. Ошол эле учурда аба майданы башкы планда жок болгондугуна байланыштуу эч кандай мыйзамга каршы келбейт. Мындан улам курулушка байланышкан иш кагаздарын кийинкиге калтырып койгондугун билдирди. Мен ал жерди сатып алган мезгилде шаардын генералдык планында аэропорт жок болчу. Мен кийин ошол нормативдик документтерди кийин бүтүрөм деген негизде курулуш иштерин баштаганмын. Учурда 47 жылдан бери иштеп келген аба майданды шаардын башкы планына киргизүү тапшырмасын транспорттук прокуратура милдеттендирди. Анткени менен шаар бийлиги аэропорт айланасында турак жайлар мыйзамдуу жол менен берилгендиги үчүн ал талапты ишке ашыра албайт. Убактынчага уруксат берилген, биз убактынча уруксат бердик, 5 гектарга расширенияга, анан немеге баягы аэропортто реконструкция кылышка. Бирок современный барбыр чыгыш керек деген городосоветтин ошондой чечимдери бар. Баткен аэропортун шаардын башкы планына киргизүү үчүн аба кодексин эске алганда курулуштарды башка жака жылдыруу зарылчылыгы жаралат. Бирок шаар тургундары коопсуздук үчүн аба майданды сыртка чыгаруу керек дешет. Феруза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак.